Бизден психолог болгондон кийин биз эч ким үйрөтпөш керек, эч ким айтпаш керек. Биздин негизги функциябыз калкыбыздын коопсуздугу, калкыбызга алгач биринчи психология жардам берүү биздин милдетибиз деп ойлойм. Негизинен алардагы негизги максат ошо балдардагы психикалык травма калып калбаш үчүн. Аларды ошо арт-терапиялар аркылуу аларды мурдагы калыбына келтирүү, реабилитацияны жүргүзүп атышат да. Себеби дегенде балдар өтө коркуп калган. Балдардын сүрөттөрүндө баягы в основном кара түсү тандап тартышкан сүрөттөр болгон. Анан танка, оружие, ундай суу холодный оружие деп коет. Мына ошолорду дагы кошо тартышкан да. Биздин негизги максат ошо балдардагы ички сезиминдеги катылган коркуу сезимдерди, анан ошондо менен бирге өзүндөгү кыжалаттанууларды, анан тынч кетүүлөрдү ошолорду чыгарышыбыз керек. Алар түнү жакшы укташ керек. Жакшы тамактаныш керек, табити жакшы болуш керек. Эң негизги иммунитети төмөндөбүш керек. Психоэмоционалдык абалды калыбына келтирүү негизинен биздин негизги максатыбыз. Иштешүү негизинен азыркы учурда жеңил эле болуп жатат. Себеби алар ал жерде болгон согушту көргөн эмес. Жана мисалы үчүн жолдо келе жатканда эле болгон оружияларды или танкаларды көргөн болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай балдар менен иштешүү жеңил болуп жатат азыркы учурдачы. Жок, кичинекей мындай коркуу бар, бирок бар жайында эле. Ооба, бизге баары ыңгайлуу, наоборот бизге жардам болуп жатат. Волонтер катары иштегенибиз өзүбүздүн кесибибизге деле практика болуп келебиз. Кырдаалыга байланыштуу ушул жерге келип калдык эле. Балдарыбыз менен кичине кыйналып, балдарыбыз да кыйналды, өзүбүз кыйналдык. Биринчи кезекте ушу психологдор келип жардам кылды биздин балдарга. Ушу Акчачы эже өзүнүн командасы кыздары менен келди. Кутуруп, бири-бирибизге баш ийип айткан балдарыбызды биргелештирип, өзүнүн мээримин төгүп, жакшы кылып оюндарды уюштуруп берди да. Нетсем оюнга алаксып көбүрөөк. Мурда бизди кыйнап атканда. Көбүрөөк оюнга алаксып, кызыгып, ошо эжелер үйрөткөн оюндарды ойноп, бири менен бири. Жакшы. Өздөрүнчө болуп калды.